Ал экен эме өзү мага жатка айткан, ошо ээн жерлерде жүрүп жатка айтып берген котормолорунан мен да айтып берейин. Ошол а киши ошолор тамшанып айтчу, мен ошо көп айтканда мен да кулагымда калган да. Ошондон үзүндүлөрдү айтып берейинчи. Мисалы үчүн Лермонтовтан асманда сайран көгүштүн асыра уктап жатат жер. О турмуш, сенден не күттүм, о болдум мынчаң азапкер. Күтпөйм эч нерсе, өткөндөр өтсүн кайрылбай. Баш тазартылган кечтерге басылып уктап калган бар дейт. Юрий Кузнецовтон бул өзү муну абдан тамшанып кайра окуп анан күлчү жыргап ушуга. Күн чак түштө чырак кармап басышат. Өлгөн башка мени көмүп жатышат. Эмнеге жинтидиби же көзүңөр көрбөлө. Жообугам далы таптап жубаткан, эч нерсе эмес, текшеребиз тияктан дейт. Маселен, Эсенинден которуптур, аны кай жерден таап алганын билбейм, мен Эсенин китептеринен издеп таппадым. Бул ал экен да окушу да кээде Эсенин баягы мындай жарыяланбаган ырлары дагы кол жазма түрүндө басылып кеткен. Ал эстердин убагында ошондой болчу, кийинен басылды. Ошондой ырларынан да интимдүү поэзия деп коет, ошондой ыр экен. Көшүлөсүң көзүңдү чала жумуп, жатасың го ичиңден бирөөнү ойлоп. Өткөн жыргал бир кести эстеп муюп, мен да сени чын сүйүп турганым жок дейт. Анан эми ал экен өзүнүн ырларынан өзү айтпаса дагы, биз эми мына китебинен керемет ырларынан мен белгилеп койгон ырларынан айрымдарынан айтып берейин, окуп берейин, окуп. Güdügoy gülük sanadan, düylükкен kanım suudubу, güygümge çökkön talada, gülügat çayınayt suuluğun, jabышып жалга çapsambı, jaştıktın jansa etkini, jamgırdan gündör kartaydı, jamgırdan tündör eskirdi, jamgırdan gündör kartaydı, jamgırdan tündör eskirdi, deyt. Mına Arno oğullarında başkaça жазганда, Arno oğullarını biz didaktik kılıp жазып жүрбөйбү көп акындар Arno oğullarını ошо. Бул киши кандай жазып атат? Салижан Жигитовдун ден соолугу үчүн дейт. Бул турмушта күйгөн от аз, түтүн көп. Бир булайбыз пайгамбардын түшүндөй, жакшыны да, жаманды да жылыткан сиз да барсыз күйгөн оттун ичинде. Paygambardın göz yaşından yüzeli, ustad sizdin soğuğun üçün içeli. Göktü görüp, aktı ayırıp devesek, kördüğünöge kelgenimiz ne gesep, akikatka ayvat kılacağından acal gana balkimsizke teŋeşet, uçılanıp, örttönse da içegi, ustad sizdin urmat üçün içeli. Arabik kendilerinden kişiler de var, uyalı ошондон. Kanday alım akede kanday bir çoğun çabuk жатат атаан көрүп. Мына мындай Салжан эке айтчу да, дагы Салжан эке бул кыргыз акындар жазса эле бирөөнүн тагдырын жасат дейт, жазуучулары. Бирөөнүн тагдырын жасат. Тетиги уста дейт да бирөөнүн тагдырын. А өзүнүн тагдырына, өзүнүн кылык жоргуна келгенде жаза албайт деген. Мына Алым аке ошондой ачкан да, дүйнөнү, өзүнүн дүйнөсүн ачкан киши. Аман Токтогулов каза болгондо казелек катар учуп каркылдаган, канаттар күн нуруна жаркылдаган, кайдадыр кайып болуп жок болдуңар, калтырып, калп дүйнөнүн артынмаган, тиленип тийбей калган батасыңар, тирелип аргай жерде жатасыңар. Ар бирин кеткен сайын ойлоп келем, Кудайдын тисмесинин катасы бар. Ар бирин кеткен сайын ойлоп келем, Кудайдын тисмесинин катасы бар. Артык айта албайсың да. Эми
Табылды Муканов деген да ерте өткөн чоң өзүнүн көрөңгөсү, чоң чабыты бар. Ошо мезгилдин жашакыны болгон, эми ал жанагыдай ичкиликтин айынан аны ачык эле айтуу керек. Бул ичкилик, арак деген дагы бар. Бири-бирибизди улууларды, мисалы үчүн биз мидин болобуз, Байдылда болобуз деп кезинде ошондой делбиреп, шарапка чукулдап, анан ошондой көп кишилер дагы ошол шараптын курмандыгы болду да, мисалы үчүн арактын курмандыгы болду да. Аны мен ушул бир илимий бир баштап аягына чыга элекмин. Кош түбөлүк, түбү минус өлүк, арак деген, арак бөлүп жазып атам да, арак деп леп белгисин койдум эле. Ушундай бир илимий анан көркөм чыгарма жазып баштап жүрөм, ошонун аягына чыга албай. Өзү баштан өттү да ошондой шамалдап да жүрдүк биз. Анан арак деген ушундай чоң бул кезинде биз алдамчойлорго берилип, жанагы арак бул шыкка шык кошот экен, арак сүйлөшө албайт деген. Эми көп кишилер ушу Табылды акенин дагы көп талант ачылбай кеткен да, таңыр эрте курман болгон да. Ошого жазып атат 83-жылы. Чаштарындай алакын тармалырды жас чөле, шылуундарга уйкашпай калганырды жас чөле. Ойку кайкы сабындай оң түшпөдү жолу да, аз келгенсип аламан тептүү футбол тобундай. Калп каңырык түтөтүп, каражанды жебейли, өттү кетти бир атын, өз бал эмес өгөйдөй. Жол бербедиң сен дага, кол бербедиң мен дага, таанагансың тентегин тартты өзүнө жер канат. Керексиз кейүүмүнда, аyoomунда, керексиз келинек көз жаш аягында, жетеси акын эле тагдыраны жетелеп кудун сокур таягындай, бастырды талаа түстү ойду дөңдү, так ушул жерге келип болду деди. Болду, кайрылыш жок, айрылыш бар, боздомуш болгон түрктү койгул эми дейт. Боздомуш болгон түрктү койгул эми, ал кетти аяң бүтүп жашылданып, ай тийген арабызга батырбадык. Бир кезде жем-жешиктин жерге түшкөн бийикте бийлик жетпес акын жаны, далайга бузуп биздин уйкубузду, далайга алар биздин тынчыбызды дейт. Эмне деген саптарды айтып атат. Анан мен баягы мурунку берүүбүздө ал экен жөнүндө айтпадым, бул классиктерин өзүлөр тынч өлүп жата берет экен, биздин тынчыбызды алат экен деген ойду да мен айтпадым, ошо сыяктуу да. Эми булар улуу таланттар жазгандары менен көрсө артында калган тирүүлөрдүн тынчын алат экен. Аларды сергек жашоого, ошондой бир кыялдуу жашоого, көркөм жашоого үндөп турат экен да. Поэзия деген өзү адабияттын ошол ролу ошол да. Ошол аны биз эми азыркы мына биздин коомдогу такыр китеп окубай кал деп көп эме жүрөбүз, өтө күйүт тартып жүрөбүз. Ушул адабияттын кандай ролу болгон, эми дүйнөлүк бул адамды бул өмүргө, жашоого тарбиялайт дейби, же жашоосунун өзүнө көрүп берип, ошол аң сезимин байыткан, бир делбиреткен жанагыдай майрамга айландырган касиет күчтөрүн биз алыстап калдык да. Кийин мына айрыкча кыргыз окурмандары азайып, ошого ичиң ачышат да. Анан ушул кайран Табылды акенин да бир эстеп, мына Алым акенин арты менен кандай ырды жазган, мен бир ырын айтып коеюнчу, жатка билген бир ырын. Кош оолам кете бергин зыңгырап, мен билгенди сен да жакшы билесиң, бирок сүй таттырган жок, мага таттуу ширесиң. Татты деген сөз калды, бул чоңайың жүрөктөгү тикенек, чылк туманда үйүнөн адашкан, жылкы болуп кетким келет кишенеп. Тапмак жылкы, өз чаңкоосун кандырчу, мөл булакты менче болбой убара, ал булакты эч таба албай келатам, чаба куруп жүрсөм дагы сууда да деп. Табылды аке жазып кеткендер да. Мына ал экен ушуларды мага көп айтты, ушуларды да көп айтты. Бегана Сартов жөнүндө мыкты айтчу. Бегана Сартовдун мына ажаатчылдыгын, адабият ал кишинин артында чоң өзү дагы ошол көп жанагы жаштарга, ошол кездеги адабий көрмандарга ошондо уюштуруу чоң, азыркы тил менен айтканда чоң жанагыдай эме болгон, өзү продюсер болгон да, азыркы уюштуруучу болгон, организатор. Өзүнүн чыгармачылыгы алып калып көбүрөөк ачылбай кетти Бегана Саке дагы.
Mına azırga çeyin tavşanı esteydi de. Azır ошондой adabiyatты uyuşturgan, adabiyatты bir жаштарды жетелеп, жаштарды bir başın koşturgan kişiler çok da Beganas'ta. Şu Beganas jönünde mага көп nerse, көп sözlerdi ayttılar. Алыкемдин açılbay turgan көп mıhtı adabi tuğundular var. Amançılık bolsa dagı ulam beremiz. Mına özümüz da tilek kılçılmıyoruz. Janağı teyin diginde mınday finansılık meseleleri çeşitse şu sayt bolu janagıday internetten bir emelerdi açıp alıp basılma ошондой мына алым акенин котормолорун мектеп программаларына мына жогорку окуу жайлардын программасына тартынбай эле кийиш керек. Өткөндө мен 8-класста неберем окуп мына түрк лицейинде ошого кыргыз тил адабиятынан деген китеби бар экен. Ошону ачсам bir eskili programmalarda okutат экен булар. Тетиги алар ошо биз окуган Коңгундун Тоголок Молдо, тетиги илгерки жазгыч акындар, Озек акындар тиги деп эле бир жараксыз алардын эми керектүүлөрүн эле азастан алыш керек. Ал мезгилдин өзү анда биз дүйнөлүк адабият кирчү эмес да мектепке. Азыр ушул деңгээли сөзсүз да биз алдыңкы айтматып чыккан, улуу айтматып чыккан жазуучулардын сабы, ошолордун дүйнөсү, ошолордун көчү деген маселени карашыбыз керек да. Ана bir илгеркилер немелерди окута бербей, аны ревизиялаш керек азыр. Мына Алым акенин жазгандарынын көбү. Мына азыр эле ошо кире турган көп кишилер бар мына бизде. Мисалы үчүн Шербет эжеринин аны жыйнактарынан мыктырлар бар. Шербет Келдибек бар мына эмне деген дедик эле тиги жыйнагы бар. Кербен мисалы үчүн Кербен дегенден алса мыктырлар турат. Сагын Акматбекованын Гүгүмдө Гүү деген китебин ачып элекпиз биз. Ошол керемет китеби турат. Ушундай китептер бар. Мына Омор Султановдун Адам турмушу деген ырым менен жазылган романын бак ачылбай келди. Булар ушу китеп окубай калган кездерде чыгып калды да. Мына эл окубай калган кезде. Ушуларды биз адабият чөйрөсү ошол жандандырып, жазуучулар союзунан уюкта жатат. Ушуларды bir алып программага сунушташ керек балдарга. Балдар баягы илгеркилерди окуп алып мен неберем айтып да башына да кирбейт экен, ала кереги да жок да. Аларды кызыккан адам өзү окуп алат. Аларга жана жол көрсөтүп коюш керек кичинекей. Алардын өмүр баяны жөнүндө ушундай коом болгон, көчмөн турмуш болгон, ушундай акындар болгон. Алардын шедеврлерин бериш керек. Мисалы үчүн Жеңи жоктун, Баркынын жана Богачынын дегендей, Арстанбектин ошондой чыгаандардын ана баарын эле туташ окута берсең, баягы бизди илгери окутчу эмес, бул туташ эле баарын эле. Сатқын Сазыкбаев, берки Мамасалы Абдукаимов деген аксакалдардын китептеринен алып мен чамбайм, ал биз окудук. Азыр Насиптин Байтемиров азыр окубайт. Калды, ал 30 жылда ревизиялаш керек. Ошо сыяктуу мына Алым Токтомушевдун мыкты туындыларды жараткан эмгектерин кайрадан карап сунуштайбыз жакында Кудай буйрса. Бул кең өзү ачылбаган кенч, чоң кенч бизге. Bir кара кечеде эле чоң эле байлык, рухий байлык таштап кетти бизге. Ошону bir Кудай буйрса ачып бере беришибиз керек. Ал кең эч качан биздин эсибизден кетпейт. Ал кетпей турсун, кайрадан жаңыдан жанагы алып айткандай улам жаңы төрөлүп, улам жаңы жаш баладай чыгыш керек да, жаңы дүйнөгө. Ушундай